Кутман кеч, көрөрман, атым Алмир. Бүгүн сиздерди 19 октябрга карата күндүн башкы окуялары менен тааныштырам. Алгач күндүн маанилүү окуялары менен учкай таанышып алыңыз. Садыр Жапаров Кыргызстан 10-20 жылда таанылгыс болуп өзгөрөт деп билдирди. Мадумаровдун соту жабык өтүп, саясатчы абакта калтырылды. Таласта мектеп чатырын оңдоого тартылган окуучу кулап түштү. Селекцияда мурдагы күйөөсү тарабынан бычакталган аял ооруканадан чыкты. Депутат Абдалиев мал урдоо аял урдоого караганда оор кылмыш деп билдирди. Бишкекте орусиялык активист Лев Скорякин урдалган айтылды. Камчыбек Ташиев Кара Балтада УКМКнын кезектеги жаңы имаратын ачты. Президент Садыр Жапаров келерки 10-20 жылда Кыргызстан таанылгыс болуп өзгөрөрүн билдирди. Бул тууралуу президент 19 октябрда Кумтөр алтын кени иштетилип баштаганынын 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада айтты. Өз сөзүндө президент 2022 жылы Кумтөрдө 17 тонна алтын өндүрүлүп, Кумтөр Gold Company салык жана милдеттүү төлөм катары 32 миллиард сом төккөнүн белгилеп, кенди иштетүүдөн таза киреше $371 миллион түзгөнүн айтты. Буюрса, Кумтөрдүн келечеги алдыда, себеби биздин философия жөнөкөй. Кудайдын буйругу, эл журттун эрки менен бийликте тургандан кийин эл үчүн жан үрөп кызмат өтөө. Компаниянын 40-50 жылдык мааракелеринде Кыргызстан таанылгыс болуп өзгөрөт деген ишеничи зор. Анткени биз Кумтөр сыяктуу эл байлыгын элге иштетип жатабыз, деди Жапаров. Президент буга мисал катары криминалга чечкиндүү сокку уруп, көмүскөгө айланган бардык каржылар ачыкка чыгарылып жатканын айтты. Анын айтымында ушундай аракеттин жыйынтыгында айлык акы, жөлөк пулдар көбөйгөн. Ошондой эле Жапаров өлкөдө мектеп, бала бакчалар жана жолдор салынып, жаңы аскердик техникалар сатып алынып жатканын эске салды. 18 октябрда 1-Май райондук сотунда депутат Адахан Мадумаровдун иши боюнча баштапкы соттук угуу өттү. Сот иштин купуялуулугуна байланыштуу жабык өтүп, процесске анын жактоочулары гана киргизилди. Жыйында Мадумаровдун адвокаттары эл өкүлүнүн баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну өтүнүштү. Бирок сот өтүнүчтү четке кагып, Мадумаровду камакта калтырды. Процесс бир тараптуу өттү. Биздин бардык өтүнүчтөрүбүздөн баш тартышты. Сот бизди уккан жок, деп билдирди жактоочу Ольга Жукова. Жукова соттун бул чечимине каршы арызданарын дагы кошумчалады. Мадумаров өзү аны жыйындар залынан алып чыгып баратышканда уят деп кыйкырды. Кийинки отурум 30 октябрь саат 10:00 белгиленди. Белгилей кетсек, бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров 2 сентябрда Ички иштер министрлиги тарабынан кармалган. Ага 2009 жылы Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча протоколго кол койгону үчүн мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып тагылган. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Талас районунун Сасык Булак айылындагы Жумагул уулу Алым кулатындагы орто мектебинин чатырынан 11-класстын окуучусу учуп түштү. 19 октябрда окуяны милиция териштире баштаганы белгилүү болду. Маалыматка ылайык, кырсык 7 октябрда 10-11-класстын окуучулары мектептин чатырын оңдоо иштерине тартылган учурда болгон. Учурда окуя боюнча комиссия түзүлүп, аталган мектептин директору кызматынан четтетилди. Ал эми облустук ооруканадан бейтаптын мээси чайкалып, жамбаш сөөгү сынып кеткенин маалымдашты. Учурда окуучу дарылануусун үйдөн улантууда. Аталган факт милицияда каттоого алынып, териштирүү иштери башталды. Бишкектин чет жакасындагы селекция айылында мурдагы күйөөсү тарабынан мыкаачылык менен бычакталган Асель Ногойбаева ооруканадан чыкты. Жабыркаган аялдын эжеси Диана Элкен сиңдиси өзүн жакшы сезип калган. Учурда апасы, агасы жана балдары менен бирге үйдө экенин билдирди. Ооруканада өзүн кимдир бирөө аңдып, эшиктин сыртында карап тургандай сезип жаткан. Буга байланыштуу психотроптук дарыларды ичип баштаган. Андан уйкусу келе берет экен. Эми жумасына бир жолу ооруканага жараатын таңдырганы барып турат. Процедуралар өтө оор болуп жатат. Себеби жаралары айыга элек. Жакшы болуп кетишине ишенип, Аселге дуа кылып турабыз, деп жазды ал. 20 сентябрда милиция мурдагы аялдын кулак мурдун, ошондой эле бетин кескилеп салууга шектелген 39 жаштагы киши кармалганын билдирген. Врачтар аялдын өмүрүн сактап калыш үчүн 8 саатка чукул операция жасашкан. Жабырлануучу ажырашып кеткен күйөөсү зоруктап кетип атканына арызданып, милицияга 2 жолу кайрылганы белгилүү болгон. Бул окуя милиция жана судьялардын ишине карата сынды күчөткөндүктөн соттор кеңеши президент Садыр Жапаровго аялды кордоого шектелип жаткан кишини пробациялык көзөмөл менен бошоткон Чүй облусунун Сокулук райондук сотунун судьясын жумуштан бошотуу сунушун киргизген. Азыркы убакта судья иштен алындыбы жокпу расмий маалымдала элек. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып YouTube каналыбызга катталыңыз.
Депутат Мейкинбек Абдалиев Жогорку Кеңештин 19 октябрдагы жыйынында Кыргызстанда аялдарды мажбурлап никеге тургузуу үчүн уурдоо практикасы байыркы салт экенин билдирди. Бул тууралуу ал мал уурдоо үчүн жазаны күчөтүү жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда айтты. Талкуу учурунда депутат Дастан Бекешев мыйзам долбоорунда мал уурдоо үчүн өтө катаал жаза сунушталып жатканын айтты. Ал адамды никеге тургузуу максатында уурдоо үчүн болгону 7 жылдык жаза каралган. Ал эми мал уурдоо үчүн 8 жылга чейин соттоо сунушталып жатканын мисал кылды. Дастан Далабаевич, сиз азыр аял уурдоо деп айтып кеттиңиз. Капа болбоңуз, бирок бул биздин үрп-адат болчу да. Көпчүлүк биздин ата-бабабыз ошондуктан алып качып келдик деп айтчу. Бардыгыбыз эле билебиз да, бул биздин салт болгонун. Сиз аны менен салыштырбаңыз. Малды уурдап атат. Аялды уурдап алып бир жакка сатпайт да, туурабы? Деп жооп берди Абдалиев. Кыздарды жана аялдарды мажбурлап никеге тургузуу үчүн уурдоо өлкөдөгү курч маселе. Аялдарды уурдоо көп учурда зордуктоо менен аяктайт. Ал эми коомчулуктун басымына кабылган кыз уурдаган адамдын үйүндө калып, токтобогон үй бүлөлүк зомбулукка кабылат. Колдонуудагы мыйзамдарга ылайык адамды никеге тургузуу максатында уурдоо үчүн 5 жылдан 7 жылга чейин эркиндиктен ажыратуу жазасы каралган. Бирок көп учурда адам уурдоо боюнча иштер сотко жетпей, ал эми мыйзам бузгандар тийиштүү жазасын албай калат. Жазасыз калаарын билген агрессорлор аялдарды уурдап баратканда өлтүрүп да коюшу мүмкүн. Буга 2021-жылы киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын жана 2018 жылы май айында милиция бөлүмүндө киши колдуу болгон 19 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлүмдөрү далил боло алат. Бишкек шаарында Орусиядагы солчул блок кыймылынын активисти Лев Скорякин белгисиз адамдар тарабынан уурдалды. Бул тууралуу 18 октябрда бир катар басылмалар укук коргоочуларга таянып билдиришти. Маалыматка ылайык 17 октябрга караган түнү Скорякин жашаган баш калкалоочу жайга 2 унаа менен 10 адам келген. Алар өздөрүн Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлерибиз деп тааныштырып, активистти белгисиз тарапка алып кетишкен. Аны менен катар Доха басылмасы Скорякин Орусия президенти Владимир Путиндин 13 октябрдагы Кыргызстанга сапарын алдында дагы 2 саатка кармалып кайра бошотулганын маалымдады. Ошол эле учурда анын орус паспортун алып коюшуп, Путин кеткенден кийин кайтарып берүүнү убадалашкан болчу. 16 октябрда ал уурдалган учурда Левте Орусиянын ички паспорту болгон эмес деп белгилешти журналисттер. Активист Кыргызстанда алгачкы жолу быйыл июнь айында кармалган. Кийин Скорякин сентябрда Кыргызстандын башкы прокуратурасынын экстрадициялоодон баш тартуу чечиминин негизинде абактан бошотулган. Скорякин баш баанек сураганына байланыштуу башкы прокуратураны Орусияга экстрадиция кылуудан баш тарткан. Буга чейин орусиялык саясий активист Алена Крылова да баш баанек сураган. Орусияда ал орус бийлиги экстремисттик деп таанылган солчул каршылык кыймылынын мүчөсү болгон. Өз мекенинде Крылова жана дагы 5 адам экстремисттик коомчулукту түзүү боюнча козголгон кылмыш ишинде айыпталуучу деп табылган. Учурда Крылова Бишкектеги номер 1 тергөө изоляторунда кармалууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубдун Telegram каналына катталыңыз. Шилтеме видеонун баяндоосунда. 19 октябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кара Балта шаарында атайын кызматтын Жайыл райондук башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышына катышты. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Иш-чарага президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Жайыл районунун акими, башкармалыктын өздүк курамы жана ардагерлер катышты. Жаңы имарат бардык заманбап талаптарга жооп берет жана толугу менен улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин натыйжалуу ишин уюштуруу үчүн зарыл болгон заманбап эмеректер менен жабдылган деп айтылат билдирүүдө. 5 октябрда УКМКнын Чүй облусунун Токмук шаарындагы жаңы имаратынын ачылышы болгон. 2021 жылдан тарта өлкөдө укук коргоо органдарынын, айрыкча УКМКнын административдик имараттары байма-бай жаңыланып, анын ачылыш аземдери салтанаттуу түрдө өткөрүлүп келет. Ачылган имараттардын саны 50дөн ашып калганы менен каржы булактары ачыкталбай келет.